бүгүн аябай жакшы иш болуп атат. Мында ошол биздин өзүбүздүн жигиттерибиз келип садиктин капсуласын салышты. Тарыхы бар нечен. Ай фирманын жетекчилери Тыныбек Абдыкеримовичтер келип, ошо биздин Кара Суу айыл эли үчүн өз каражаттарынан садик салып берип атышат да. Ошо кездерде ушу ай фирмасы айтылды эле, биз бир садик салып берели деп сөздөрүн беришкен. Буюрса баягы ошол сөздүн өтөсүнө чыгып, мына бүгүнкү күнү ошо капсуласын неметип, салышып, Кара Суу айыл өкмөтүнө бир садик салып берип атышат. Буюрса ишке ашат. Мындан башка дагы көптөгөн жардамдар берип турушат. Эми эски бала бакчаны айта кетсем, биздин бала бакчада азыркы учурда 75 бала тарбияланып жатат. Негизи Кара Суу айылында чоң айыл, 300гө жакын бала, ошонун 75 гана бизге тартылат. Калган балдар ушундай үйдө, очередте, кезекте туруп калышат. Бүгүн Олимпиада оюндарынын чемпиондору, маштыруучулары Нарын облусунун Ат Башы районуна бала бакчанын ачылуу аземине катышууга сапар тартышты. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мамалак балдар бакчасынын ачылыш аземине кош келиңиздер. Мындан 1 жыл мурда Аюк холдинг компаниясынын демирчилиги менен түптөлгөн 85 орундук бала бакчанын курулуш иштери аяктап, ишке берилип, ачылуу аземи болуп өттү. Бала бакча Мамалак деп аталып, 1980-жылы Москва шаарында болуп өткөн Олимпиада оюндарынын шарттуу белгиси анын короосуна орнотулган. Анын ачылыш аземине Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрү Акжол Махмудов баштаган чемпиондор жана машыктыруучулар катышышты. Алгач коноктор бөбөктөрдүн ыр бийлерине күбө болуп, айыл аксакалдары менен бирге бала бакчага өз каалоо тилектерин айтышты. Мамалак деп айткандын сөзүнүн төрүн айтып коеюн. Өзүңүздөр мына аксакалдар өзгөчө жакшы билет. 80-жылы Москва олимпиадасында эмблемасы болуп аю болгон, туурабы? Мишка деп койчубуз. Эми 40 жылдан кийин Мамалак болуп, медвежонок болуп калды. Бул да жакшы жөнөлгө деп эсептейбиз. Кыргыздардын спортчуларынын эң чоң туусу ушул 80-жылы болгон. Ички Кыргызстан 8 медаль алган. Анын ичинен 5 алтын, 2 коло, 1 күмүш медаль алып келген да. Ошого жетели деп ниеттелип, мына биздин азыр жаш уул кыздарыбыз жакшы жетишкенге жетип атат. Абдан кубанычтабыз. Мындай айыл жергесинде жакшы условия менен бала бакчанын ачылышы менен баарыбызды куттуктайбыз. Бул бала бакчадан буюрса үмүт кылабыз, жакшы Олимпиаданын дүйнөнүн чемпиондору чыгат деген тилектерибиз бар. Ушул Ай холдинг компаниясы ушул айылга балдарга бакча салып берип, айылдын өнүгүшүнө сан кошотканы мен үчүн абдан жылуу болуп атат. Ата-энелерге, аксакалдарга айтат элем, балдарыңарды биринчи очередде билимге көңүл бурусу туралат. Анткени билими күчтүү миңде жыгат, билеги күчтүү бирде жыгат дейт. Эртеби кеч билегибизден, белибизден күчүбүз кетет. Ошондо билимибиз жардам берет бизге. Ал эмес, даже күрөшүп жүргөндө деле бизге билимибиз көбүрөөк тажрыйба көрсөтөт. Ошондуктан кандай гана спорт тандабасын, эмне болбосун биринчи очередде билимге убакытты көбүрөөк бөлүш керек. Ошентип Ай холдинг компаниясы атайын балдар бакчасын ачып берип, айылды өнүктүрүп атканына айылдар мындан да өнүгүп, Кудай буйрса бияка залдар салынсын, бияктан олимпийский чемпиондор чыксын, символический болуп туруп, биякта мишка менен дагы болуп туруп, ошондуктан айылдарга өнүгүү өсүүлөрдү каалайм. Олимпийский чемпиондор чыксын айылыбызда. Буюрса
ушул мамалак аты коюлган себеби буюрса келечекте дагы ушул жака бир жакшы адистер иштеп, жакшы бир биздин муунду жакшы бир тарбияласа, келечекте буюрса биз ойлойбуз, кыргыз желекке кызмат кылган, мекенди сүйгөн бир олимпиададан жеңген, желекти желбиреткен бир биздин аристтер ийнелер өсөт депчи. Анан ушул учурда ушул сиздин айылыбызга бийлик кылып аткан Айыл холдинг компанияга чоң ыраазычылык айтып кетебиз. Ушул силерге берген белеңер кут болсун. Ушул менен Кыргызстаныбызда ушундай бала бакча, мектеп, дагы чоң бир кыргыз жерге пайдалуу нерселер жасала берсин. Силерге чоң рахмат. Андан ары лента кесүү салтын улантып, бала бакчанын бөбөктөргө даярдалган шарттары менен таанышышты. Айыл холдинг компаниясынын мындай демөөрчүлүгүнө ыраазы болгон айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Ушул жакшылыкты, могурети саңгыраган бала бакчаны биздин айылдын кулундары айыл компаниясы даярдап берип атат. Карачы айтканга жасаганга оңой болгон менен 30 миллиондой эмне деген акча. Карачы айылдын кулундары ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Эми бул жерде айта кететиrim, Кыргыздын атактанкын чыгарган олимпиаданын эң мыкты адамдар балдары келди. Мен ушуларга дагы Кыргыздардын атын чыгарып, мындан да көп ийгиликтерди жаратышын каалаймын. Мурун болсо жалаң акимдер, райондун чоңдору, облустун чоңдору, анан өкмөттөр келчү. Азыр деген такыр башка болду. Мына карачы эмне деген жакшы иш жасап атат. Ушул бала бакчанын, мамалак бала бакчанын келечекте ушул обрети жигиттерди дүйнөгө атын тааныткан жигиттердей балдар чыксын деп мына ушуну ырымдап алып келип атат. Бул эң жакшы көрөргө. Ушул көрөргөнү баштаган айыл компаниясы жана биздин айылдын кулундарына жалпы элдин атынан ыраазычылык билдиремин. Ассаламу алейкум, саламатсыздар. Жедештерим, айылдаштарым, агайын туугандар, аталар, энелер, байкелер, жеңелер, баардык өз туугандарым, Кара Суунун тургундары. Мына бүгүн жакшы маареке болуп турат. Баягы ушунун ачылышын белгилеп, ушул аксакалдардын батасын алалы деп, ата-энелердин батасын алалы деп, элибиздин жерибиздин батасын алалы деп. Анан жакшы тушоосун кескенде мындай жакшы адамдар, жакшы балдарды, күлүк балдарды, жакшы чуркаган, анан жакшы билим, мына Акжол айтып атпайбы, билимдүү, илимдүү, мектепте жакшы окуган балдарды чуркатып, анан тушоосун кестире турбайбы. Антканда мына бүгүн тушоосун кестиргени олимпиаданын чемпиондорун, ошол медалдын ээлерин ушул жака алып келип, жакшы тилек менен, жакшы ушул ниет менен алып келип, ошол тушоосун кестирели дегенбиз. Ушул окуган балдар ушул сиздерден тарбия алсын, үгүт алсын. Ушундан өсүп чыккан балдардын ар дайым эле ушул атактанктуу, акыл эстүү, ыймандуу жаштардан чоңоюп өсүшүнө мен чоң көп тилектешмин. Келечек урпактардын эртеңкисинен кам көргөн кыргыздын улуу кыздарынын көп болушун айтып алкап жатышты. Айыл холдинг компаниясынын мындай жигердүү кадамдарына Акжол Махмудов жеке пикирин мындайча билдирди. Айыл холдинг компаниясы бир эле жаштардын билим алуусуна эмес, жана ошондой эле бул айыл жергесиндеги көптөгөн эжелерге, агаларга жумуш ордундарын камсыздап бергенин десем да жаңылышпайм. Өйткөнү айыл жергелеринде өзүңүздөр билгендей дыйканчылыктан башка жумуш ордундары аябай тартылыш. Ошондуктан бүгүнкү күндө Айыл холдинг компаниясы бир эле бөбөктөрдүн билим алуусуна эмес, жана ошондой эле айыл жергесиндеги тажрыйбалуу эже агайлардын жумуш ордундары менен камсыздап жатат. Бул бала бакча именно ошол олимпиада биздин туу чокубуз болгондуктан, спортубуздун туу чокусу болгондуктан ошого символикалык кылып мамалак деп бала бакчанын аты коюлуптур. Мен ойлойм, бул жерден олимпийский чемпиондор, олимпийский чемпионкалар
болбой калды дегенде Кыргызстандын керегине жараган эр азаматтар чыгат деп ойлойм. Мекен бешик терметкен энелердин алды ырынан, бакчадан көргөн тарбиясынан башталат демекчи, Кара Суу айылынын бөбөктөрү келечекте мекенин сүйгөн улан кыздар болуп чоңоюшуна салым кошкон Аю Холдинг компаниясына чоң ыраазычылык билдирмекчибиз.